Кыргызстанда АКШ доллары менен айлык маянасын алыңыз. 70 окуучу отурганга орундук бар. For all the browsers, the application behaves the same. Бул жакта деле жашоо көп биз ойлогондой эле жеңил эмес экен депчи. Чоң суммадагы бүт бардык эме каражаттар ошол IT тармагында айланат. Окуп бир көрөйүн, болсо болду, болбосо жок дегендерди албайсыз. Маяна албайт, ал курсагым ачты дебейт, ал мен түштөн үйгө кеттим дебейт, ал жумуштан кечиктим дебейт, автоматташтырып койгон. Бул дүйнөлүк деңгээлге жооп бербейт. Документти табыш үчүн мынандай кагаз алып чыкты. Scrum деген методика бар. Көрүшөбүз. Салам достор, кандайсыздар? Гүлайым Мурзаева каналына кош келиңиздер. Ар бириңиздердин сурооңуздарды окуймун, ар бир комментарийди окуймун. Эгерде жооп берилбесе капа болбоңуз, анткени сиздер көпсүздөр, мен жалгызмын. Бардыгыңыздарга жеке жооп берүүгө көп убакыт кетип калат. Эмесе, мага келген акыркы суроолор кандай? Мага абдан көп окшош суроолор келет. Алар кантип Америкага барсам болот? Америкага барышым керек. Мен 3 бала менен, мен мынча. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн кырдаалдарыңыздарды эринбей жазып чыгасыздар. Мен каалайм, баарыңыздардын келишиңиздерди каалайм, бирок албетте ал деген мүмкүн эмес. Бирок достор, мен эмне үчүн келдим Америкага? Мен сиздер үчүн келдим. Америкага келип, кыргыз тилинде, эне тилибизде, жөнөкөй тил менен Америкадагы бардык пайдалуу маалыматтарды сиздерге чагылдырып берүү үчүн келдим. Сиздер үйдө олтуруп деле, үйдө мүмкүн жумушта иштеп деле Америкадагы маалыматтарды алып, өзүңүздөрдү өстүрүп, стимул алып мүмкүн тааныш болсоңуздар болот. Американын сапаттарын, Американын жакшы жагын үйрөнүү үчүн сөзсүз түрдө Америкага келүүнүн кереги жок эме. Ал үчүн сиз ушул каналга катталыңыз, ар бир чыккан видеодон кабардар болуп туруңуз, урматтуу достор. Эми кийинки нерсеге өтөйүн. Эми мындан кийин биз Кыргызстанда олтуруп эле, Кыргызстандын деңгээлин аябагандай бир жакшы кадрлар бар Кыргызстанда. Бирок Кыргызстандын деңгээлинен чыга албаган кадрлар бар. Мына ошол кадрларга биз мындан кийин жол ачканга мүмкүн болушунча аракет кылабыз, достор. Кандай жол менен? Мисалы, сиз Кыргызстанда олтуруп эле Американын проектилерин алып иштесеңиз болот. Анын жолжобосун биз азыр мен жолугуп аткан, мен азыр маек кылуучу каарманым менен маек кылабыз, достор. Эмесе чыдамсыздык менен мен дагы ушул маекти сиздерге чагылдырып берүүгө, максатына жеткирүүгө аракет кыламын. Сиздер болсо Гүлайым Мурзаева каналы менен чогуу болуңуздар. Көрүшөбүз. Достор, бул болсо Cybertech деп аталган атайын IT тармагында көптөгөн жаштарды окуткан ишкана. Анын бул жакта мына мугалими десек болот, кыргыздын патриот жигити десек болот. Көпчүлүгүңүздөр көрсөңүздөр таанысаңыздар келек. Кандай? Жакшы, рахмат, кандайсыздар? Кош келдик. Кош келипсиздер. Ошо Cybertech'ке кош келипсиздер. Ошо биздин Cybertech. Кыргызстан кампусубуз, биринчи кампусубуз. Бул жерде ошо студенттер азыр эрте болгон үчүн көбүнчөсү келе элек. Ооба. Биз атайын эрте мененкиге уюштурдук съемканы, себеби биз көптөгөн бул жерде билим алып жаткан адамдарга, окуучулар, студенттерге жолдо болбой эле дедик. Азыр алгач бир катар офистериңиздер менен таанышалы. Андан кийин биз дагы маекти улантабыз. Кеттик, анда каяктан баштайбыз? Бул жактан баштайлы. Ошо бул биздин зал, анан көбүнчөсү студенттер окуган үчүн кээде эс алыш үчүн бул жерде теннис коюп койгонбуз. Теннис ойноп турушат. Анан бул жакта 2 зал бар бизде, негизги залдар. Ал жерде сабактарды өтөбүз. Бул кичинекей окуган бөлмөлөр болсо, ошол атайын даярданыш үчүн группа менен окуган бөлмөлөр. Бул жакта бүт бардык шарттарды койгонбуз. Бул жакта каалаганда компьютерлерин өздөрүн улап, ар кандай презентациялар жасап, бири-бирине сабактарды өткөн учурлар болот, кээде ошол. Анан бул жактан бара берели. Бул жакта биздин негизги 2 классыбыз бар. Бул биздин негизги класс бөлмөбүз. Бул жерге 70 окуучу отурганга орундук бар, ыңгайлаштырылган. Анан бул жерден мугалим өтө берет, сабак өтө берет.
Кийинки класс болсо ошол ушундай эле форматта, ушундай эле стилде дизайн болгон. Кээде биз бул жерден бир эле мугалим өтүп, кийинки класска болсо ошол эле классты чагылдырып беребиз. Ушундай бир методика менен сабактарды өтөбүз. Анан бул жактан кайра эле ошо окуй турган бөлмөлөр бар. Ар кандай кичинекей группалар менен отуруп окуй турган бөлмөлөр. Бизде 12 окуй турган бөлмө бар, кичинекей бөлмө бар. Ар бир кичинекей бөлмөгө 10 окуучудан отурганга болот. Ошундай. Анан бул кампус бизде негизинен эле ошол эртең мененки саат 7-ден баштап түнкү саат 12-ге чейин ачык болот. То есть көбүнчөсү студенттер, окуучулар бизде бул жакта эле болушат. Алар келгенден кийин бул жакта атайын сабакка катышат, анан өз алдынча даярданышат, кайра үйрөнүшөт, мүмкүн практика кылышат. Бизде негизи расписание боюнча 1-чи күндөн 4-чү күнгө чейин кечинде сабак болот. Анан жума аяктарында болсо 6-чы, 7-чү күндөрү эртең мененки 10-дон 4-кө чейин болот. Андан сырткары болсо бул жак ачык болот. Өздөрүнчө практика кылып, жана сиз айткандай атайын даярданыш үчүн группа менен окушат. Жүрүңүз, кийинки бөлмөгө баралы. Бул жакта болсо биз көбүнчөсү интервью бөлмөсү деп коебуз. Биз негизи окуучуларды алгандан мурда бизге ар бир группага 100дөн ашуу же 100дөн аз окуучу алсак, ар бир группага, бизге болсо 200дөн ашуун регистрация болушат. То есть биз алардын ичинен интервью жасап, аларды тандап алышыбыз керек. Ар кандай критерияларга карайбыз. Англис тилин кандай билет, канча жылдан бери Америкада жүрүшөт, же буга чейин IT тармагына кирип окуганбы же окуган эмеспи, ошолорго карап тандаганда ошол интервью бөлмөсүнө кирип, ошол жакта кабыл аласыздар, Ошол жакта кабыл алуу процессин өткөзөбүз. Ошо бул жакта болсо көбүнчөсү студенттер азыр окуп атышат. Биздин азыркы учурдагы студенттер бүтүрө турган убакытта келди. Ошон үчүн азыр эрте болгон үчүн келишпейт, бирок ушундай студенттер келип окуй беришет өзүнчө, өз алдынча эле. Бул жактагы аябагандай чоң аудитория экен. Бул жактагы ошол жана айткан экинчи бөлмөбүз, экинчи классыбыз. То есть бул жактан да өзүнчө мугалим сабак өткөнгө болот. Көбүнчөсү бул жерден чагылдырабыз. Биринчи класстан экинчи класска чагылдырабыз сабакты. Бул жактан дагы ошол 70 студент отурганга орундук бар. Ошо. Ар бир күнү ушул 70 орундук толуу, ар бир күнү. Азырынча бул класста эч ким окубай эле. Чын айтканда, анткени бизде учурда 72 студент бар. Алар ошол акыркы 2 жума убагы, 2 жуманын ичинде бүтүрүшөт. Бизде бир класстын ичине 70 студент ала алганыбыз үчүн биринчи негизги класста эле азыр өтүп атабыз сабакты. Кабыл алынган студенттер 70 студент эле. Мен бул жерде азыр сабак жок экен, бирок сабак болгон учурда кандай, мисалы, баягы мектептегидей же биз университеттегидей кечикпей келиш керек деген талаптар барбы? Негизи биз ошо колдон келишинче аларга көбүрөөк мотивация бергенге аракет кылабыз, сабакты калтырбагыла деп. Бирок албетте бул эгер ар кандай шарттарга байланыштуу бир жумуш чыгып калса, биз эч кандай жана мектептегиндей эмете албайбыз, мисалы. Сен келбей калдың, мындай кыл, андай кыл депчи. Бирок бул студенттер сыяктуу эле, ошондой эле бир кандай десем, келбей калганда эч кандай чара көрбөйбүз. Бирок көбүнчөсү бул жерде частный болгон үчүн өздөрү билип эле келип, өздөрү билип эле сабакты алып кетишет. Акчасын төлөгөндөн кийин. Акчасын төлөгөндөн кийин келишет деген сыяктуу эле. Ошол учурда анан кечиккен, мисалы, кечикке жаатына адамдар баары сабак окуп атса, мындай кире бергенде оюн алат да, ошол алаксытат. Ошол жагынан кечикпеш керек деген жааты. Же баары кечикпейби Америкада? Негизи кечиккендер бар. Эми алардын арасынан ошо кыргыздар бир аз кечигиши мүмкүн, бирок көнгөн адат десек, үйрөнгөн адат калабы деппи? Бирок негизинен Америкада да кыргыздар көптөн бери жашап жүргөн студенттер болгон үчүн бул убакытка аябай тың болуп калган азыр. Так болуп үйрөнүп калышкан.
негизинен ал тууралуу менде эч кандай эмем жок, претензия жок негизи. Бул жерлерде сиз өзүңүз дагы сабак өтөсүз да, Мен өзүм сабак өтөм бул жакта. Көбүнчөсү сабакты өзүм берем. Бирок менин сабактарым көбүнчөсү ошо техникалык жактан, то есть программалаштыруу сабактарын мен өтөм. Бирок бизде бул жерде жөн эле жана технический жактан эле үйрөтпөйбүз. Бул жакта ар кандай сабактар бар. Проектилер жасайбыз, группа менен жасайбыз. Же болбосо рынокто кандай жүрүш керек, компанияда кандай жүрүш керек, компаниянын өзүнүн культурасы, ал жакта өзүн кандай алып жүрүш керек, ошол сыяктуу сабактарыбыз бар бул жерде. Ал сабактардан мен өзүм бербейм көбүнчөсү. Көбүнчөсү менин багытым ошол Java тилинде үйрөтүү. For all the browsers, the application behaves the same. So it's okay, you can create a Chrome driver object or you can create any other browser. Жалпы канча мугалим бар? Бизде бул жерде экиге бөлүнөт. Биздин командада жумуш иштегендер part-time анан full-time деп коет. Бул толугу менен бизде ушу Cybertech'те иштегендер бар. Бизде ал мугалимдерден 3 бар. Мугалим эмес, жөн эле ошол кампусту карап, негизинен менеджмент деп коебуз го. Ошо менеджментте болсо бардыгы биригип 5 бар. Анан part-time деп коебуз. Булар өз жумушу бар, анан өзүнүн жумушунан сырткары дагы келип бизде иштешет. Алар баары биригип 5тен сырткары дагы 6 бар. Баары биригип ошондо 11 жумуш иштейт. Жүрүңүз анда кийинки бөлмөлөргө баралы. Ошо анан негизинен ошо өзүңүздөр көргөндөй эле окуучулар өз бош убактында келип сабак болбогон учурда деле бири-бири менен отуруп группа менен сабактарды даярдап, ар кандай проекттердин үстүнөн иштеп, Бири-бири менен кеңешип, идея алмашып, ошондой. Анткени ошо программалаштыруу дегенде көбүнчөсү карап билип коюу эле эмес, көбүнчөсү ошо канчалык көп практика жасаса, ошончолук жеңил болуп кетет да. То есть бул нерсеге аябай көп убакыт кетет, чын айтканда. Ошон үчүн кампусту дагы ушундай бир шарттар менен дизайн кылганбыз, ушундай бир шарттарды түзгөнбүз. Ошо качан каалаганда келип, окуп, качан каалаганда суроолоруна жооп алып, ошо ресурстарды колдонуп, материалдарды колдоно алыш үчүн. Мындан сырткары дагы канча офис бар? Мындан сырткары бизде дагы бир офисибиз бар. Аны биз alumni офис деп коебуз, то есть бүтүрүүчүлөрдүн офиси. Биздин бул жердеги негизи эле эме үстүртөн айтканда, бул кампуста качан башында баштаганда сабактарды алып 6 айдан 7 айга чейин узарышы мүмкүн бир курс. Сабактардын баары бүткөндө биз бүтүрүүчүлөрдүн офисине киргизебиз аларды. Ал жакта бизден бүтүргөн баардык студенттер бар. Алардын ичинде азыркы учурда иштеп жаткандар бар, рынокто жумуш издеп жүргөндөр бар, же жакында жумушка чыгам дегендер бар, ар кандай студенттер бар. Ошол жерге дагы ушундай эле дизайнда бир шарттарды түзгөнбүз. Көбүнчөсү ал жерде ошо бири-бири менен иштеп, окууну бүткөндөн кийин маркет саппорт деп коебуз, то есть рынокко чыкканда аларга колдоо көрсөтүү. Кээ бир темаларды да кайрадан үйрөтүү, кээ бир жаңы чыгып келаткан технологияларды, жаңы чыгып аткан методикаларды ошол жерден үйрөтүп турабыз. Биздин ошо бүтүрүүчүлөрүбүз артта калып калбаш үчүн. Анда олтуруп сүйлөшөлү. Келиңиз. Ушул Cybertech'тин ачылганына канча болду? Бул Cybertech'тин Чикагодагы филиалы болуп эсептелет. Бул биздин иштеп атканыбызга 1,5 жылдын түзүү болду азыр. Бирок компаниянын негизи эле Cybertech'тин өзүнүн ачылганына 4 жылдан ашуун болду азыр. Өзү Вашингтон, ошо Борбор шаары Вашингтондон түптөлгөн. Мен өзүм дагы ошол жактан окуп келгем кезинде. 2 жыл болуп калды. Андан кийин келип Чикагода жумуш таап, анан жумушка банкка орношком. Банкта ошо система инженер болуп иштеп жүрдүм. Андан кийин Chase. Анан ошол бул жакта дагы Чикаго шаарында дагы көп биздин өзүбүздүн кыргыздар же башка улуттагылар көп болгон үчүн, анан көп талап болгон үчүн, анан ошол филиалдын ачылышына себеп болду. Иштеп атканына ошол 1,5 жылда.
бул жерде. Азаматсыз 1,5 жыл. Сиздин буга чейинки маектериңизде дагы көргөнмүн. Ошондо мен Кыргызстанда көргөндүктөн аябай сыймыктандым да, ушунчалык чоң рахмат деп. Азыр кайра рахмат айтып коеюн. Сиздин бир сөзүңүз бар эле, келгенде кыргыздар баягындай кара жумушка иштегенде ичим ачышат депчи. Бирок артынан толуктап кетиптирсиз, тепкич менен мүмкүн ошол тепкичтен өтүшү керек депчи. Сиз деле бул учурга чейин бир канча тепкичтерден өттүңүз болуш керек. Ошол кандай тепкичтер болду? Тепкичтер негизи ошол ар бир эле кыргыз өткөн тепкичтер болду. Work and Travel менен келгенсиз бул жерге? 2011-жылы келгем. Ага чейин Манас университетинде Бишкекте 1 жыл окугам. Анан 2011-жылы биринчи жолу ошо Аляскага баргам. Мурда да айтып келгем. Аляскада болсо ал жакта көбүнчөсү студенттер баргандар балык боюнча иштешет. То есть балык заводдор көп, Аляска болгон үчүн. Анан ошо заводдо 2 айда иштедим. Көрдүм, башында күтпөгөндөй болду. Чынын айтканда, анткени ошо Америка десе бизде Америка деп башкача ойлойбуз да. Анан бирок ошо барганда, өзүм барып көргөндө, Аляскада жумушта иштеп баштаганда, заводду көрүп ойлодум, ошо бул жакта деле жашоо көп биз ойлогондой эле жеңил эмес экен депчи. Андан кийин келдим Аляскадан бул жака, кыргыздар, тааныштар бар жака келдим. Висконсинде жүрдүм, Теннесси деген штатта жүрдүм. Ар кайсы жерде иштеп жүрдүм, бирок негизинен иштеп жүргөн жумуштар көбүнчөсү мен ошо торговый центрде сатуучу болуп иштедим. Бул жумуштар көбүнчөсү ошо part-time жумуштар болуп эсептелет. То есть мен окуумда болчу. Окуумдан сырткары ошол торговый центрде сатуучу болуп магазинде иштеп жүрдүм. Андан башка Чикагого келип таксиде иштеп жүрдүм бир аз убакытка. Андан кийин эми кыргыздар кайсы жака болсо ошол жака мен деле артынан ээрчип бардым деген сыяктуу элечи. Өзүңүздөр билесиздер, ошо кыргыздардын азыр дагы бир көпчүлүк бөлүгү фурада иштешет. Мен өзүм да ошо фурада иштеп жүрдүм бир аз. Бул эмеде таксиде же фурада болсо мен жайындасы иштечүмүн. Окууну мен Висконсинде окудум. University of Wisconsin Madison деп коет. Ошол жерде окуп жүрүп, жайкы каникулга чыкканда ошо фурада же таксиде келип иштеп, акчаны жыйнап, анан кайра сентябрда барчумун. Окууга, Ошондо сиз ал окууга канча төлөдүңүз? Ал окуудан менде эме болчу, бир аз жеңилдештирүү болчу тапшырып атканда. Бирок негизинен менин контрагым ал жакта жылына $12,000 болчу. Анан өзүңүздөр билесиздер, бул жакта 12,000 тапса болот. Анан азыр ушул учурдан пайдаланып айтайын, мен көп эле суроолорду ар кандай социалдык тармактардан алып келем. Мен окуйм дейм, бирок контракттарды карап көрсөм, аябай кымбат экен. 10,000ден, 5,000ден баштап 20,000 ар кандай экен депчи. Ошо сыяктуу эле, мисалы, бул кыргыздар эле эмес, көпчүлүк бардык өлкөлөрдөн келген студенттер кылышат. Акчасы кымбат болсо дагы, бирок бул жакта иштеп өзү төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Мен да ошо сыяктуу иштеп төлөп жүргөм. Биз азыр өзү Сайбертектин ичинде жалаң англисче сүйлөш керек экен. Экөөбүз кыргызча сүйлөп атабызбы? Ошондой. Бул жакта мен кыргызча сүйлөгөндө ошо сиз айткандай эле аябай терс көрүнүш дебейм, бирок кызыктай сезилет башкаларга. Мен анткени бул жакта эч кыргызча сүйлөбөйм. Өзүм баш болуп кыргызча сүйлөсөм да болбойт. Ошон үчүн мен көбүнчөсү бул жакта студенттер кыргыз болсо дагы кыргызча сүйлөгөмдү көрө элек. Анан көргөн эмес, бирок кээде сүйлөп калганда ошо таң калып сурагандар да болгон. Кызыктай сезилет экен депчи. Эмне үчүн ошол эрежени карманып атасыздар? Эми ошону түшүндүрө кетиңиз. Жакшы болот. Негизги эле максат бул курс Cybertech программалаштыруу курсу кыргыздар үчүн эле эмес. Негизи эле бул жакта бизде кыргыздар, эми көпчүлүк бөлүгүн кыргыздар түзөт, бирок ар кайсы өлкөлөрдөн келет. Мисалы Казакстандан, Украинадан, Россиядан, өзү американецтер өздөрү да бар, жергиликтүү калк. Эми ар кайсы жактан болот. Ошол себептен мисалы бул жерде бардык элдер сүйлөгөн
ортодо сүйлөгөн жалгыз эле тил, бул англисче болуп эсептелет. Анан негизги максат ал эмес. Негизги максат бул курстарда окуп туруп, андан кийин жумушка орношуу процесси да бар да, жумушка орношуу жагы бар. Ошондуктан биз колдон келишинче ошо англисче бири менен сүйлөшүп, профессионалдуу деңгээлде англисче сүйлөштүргөнгө аракет жасайбыз. Анткени деген ошол рынокко чыгып, булар башка жумушка орношуп атканда, элдер менен сүйлөшүп же интервьюга барганда бул нерсе аябай пайдасы тиет. Ошол себептен биз бул жерде жалаң англисче деген бир принципти карманасыздар. Мүмкүн ошол англис тили бул жерде практика болуп дагы жогоруласа, мүмкүн кийин жумушка кирүүдө жакшы жерге жумушка кирет. Анан сайбертекти бүткөн кадр деген дагы жери бар болушу мүмкүн да. Себеби сайбертекти бүткөндөн кийин жакшы иштеп кетсе, жакшы ийгиликке жетсе, бул жер сиздер үчүн дагы жакшы жыйынтык болуш керек. Бул нерсе эң башында ошо биздин ошо кыргыз коомунда, кыргыздардын арасында бир аз талкууга алынган, чынын айтканда. Анткени биз бул жерге келгенде башынан эле айтканбыз. Кыргыздар болсо дагы биз бири менен англисче сүйлөшкүлө депчи. Анан элдер бири менен сүйлөшүп атып кыргызча, бул эми тилге каршы эч кандай максат эмес. Бул болгону ошол биздин окуган студенттерге дагы көбүрөөк пайдасы болсун деген сыяктуу. Эми бул жерде англисче сүйлөйт деп эле кыргыз тилди унутуп калбайт. Бирок ошол ансыз деле, чынын айтканда ансыз деле бул сайбертектен сыртта көбүнчөсү кыргызча эле сүйлөп жүрүшөт. Бул нерсе келип, мисалы биз буга чейин таксиде же башка жакта эле иштеп жүрдүк да, ал жакта көп пайдасы тийбейт. Бирок чоң компанияларда, азыр биздин бүтүрүүчүлөр чоң компанияларда иштешет. Ошол жерге барганда бир аз чындыгында кыйналгандар болот. Ошол себептен дагы биз аларга башынан баштап эле ошо мээсине куюп айтабыз. Сөзсүз түрдө англисче сүйлөшкүлө да. Сайбертекке студенттерди кабыл алууда англис тилин билиш керек, документтери жакшы болуш керек, Анан дагы кандай критерийлер? Бул жерге негизи алып атканда, мисалы IT тармагында мүмкүн иштеш керек, мисалы жөндөмү болуш керек, ошол бир нерселерди жасатып көрүп анан аласыздарбы, кандай? Негизги биздин карап алып атканда, интервьюну алып чечип атканда, адамдын өзүнө карайбыз. Кандай бул негатив нерселерди алып келеби же өзү адамдык сапаты кандай. Анткени бул жерде бизде 70 студенттен баштап 120 студентке чейин болушу мүмкүн бир группанын ичинде. Анан ошончолук элдин арасында бул жерде негизи келгендер аябай кызыгуу менен келишет. Бул жерге келгенде жөн эле бир окуп бир көрөйүн, болсо болду, болбосо жок дегендерди албайсыз, чынын айтканда. Бул жерге келип, аябай мен окуп туруп, ушу менен жашоомду өзгөртөм деген максатта келгендерди алабыз да. Бирок биз келип, мен бул жерде карап көрөйүн, болсо болду, болбосо жок, же серьезга албаган кишилерди байкайсыздар. Байкайбыз да. Ошол биздин негизги критериябыз ошол. Андан кошумча албетте ошо документине карайбыз. Документ бул жакта жумуш Американын ичинде иштегенге уруксаты барбы, уруксат кагазы барбы, англис тили жакшы түшүнөбү, анткени бул жакта бүт баары англисче болот. Анан албетте кандайдыр бир IT тармагында бир аз иштеген болсо, ал плюс болот. Бирок негизинен курс өзү эч нерсе, эч кандай фундаменти жокторго багытталган. Бир студент канча төлөш керек? 6 айга бир төлөнөт да, 6 айга негизи курс өзү 6 айдан 7 айга чейин созулса, биз ар бир группа сайын ар кандай өзгөрүүлөр кире атат, чынын айтканда. Мисалы буга чейин биз жаңы ачылганда, бул кампус жаңы ачылганда, Чикагода эң башында 10 миңден башталган. Анан, то есть мурда биздин система башкача болчу. Бул контракттарды төлөө системасы башкача болчу. Мурда жарымын, 50%-ин ошо 5 айдын ичинде айлык кылып төлөчү, $700–800 ай сайын. Анан калган жарым акчасын болсо, ошо жумушка орношуп, акча таап баштагандан кийин төлөчү. Азыр көп нерселер өзгөрдү. Көп ар кандай кишилерди жумушка алдык биз.
анан ар кандай офисибизди бүтүрүүчү офисибизди чоңойтуп, командабызды чоңойтуп, анан башка жаңы технологияларга өтүп, то есть көп шарттар дагы кошулду, көп өзгөрүүлөр өзгөрдү. Ошол себептен бул келе турган группага биздин контрактыбыз $16,000. Бул $16,000 бир төлөгөндө төлөбөйт. $16,000 $1,000 ай сайын кылып бөлгөнбүз. То есть окуучу өзү 6 ай окуса, бирок 16 айга чейин төлөсө болот. Бардык контрактты. Бүткөндөн кийин дагы төлөй берет. Бүткөндөн кийин төлөйбү анан? Бүткөндөн кийин төлөйт. Эми негизи бул контракт бар да. Студент менен компаниянын ортосунда контракт бар. Ошол контракттын жүзүндө эле төлөмдөр кете берет. Өзүңүз жакшы билесиз, Америкада система баары жакшы иштейт. Кол койгон жерден кача албайт деген сыяктуу. Анан эми бүттү дейли, бүткөндөн кийин мурда сиздер бүткөндөн кийин дагы жумуш таап кетишине колдоо көрсөтөт элеңиздер. Азыр кандай ошол? Азыр ошо жана айткандай, мисалы биз мурда буга чейин ар кайсы башка компаниялардын проектилерин колдонсок, бирок азыр биз өзүбүздүн программаларыбызды сатып алганбыз. Азыркы учурда биздин максатыбыз 25 программаны сатып алуу. Азыр бизде 9 программа иштеп баштады. То есть бул программа дегенде проекттер. Биз ошол проекттерди ар бир жаңы келген студентке беребиз. Ошол проекттердин үстүндө ошо 6-7 ай боюнча иштешет. Бүткөндөн кийин дагы кийинки офиске барып, ошол жакта улантып иштешет. Анан ошол эле проекттерди өзү иштеген катары, жумуш тажрыйба катары колдоно алат. Жогоруда айттыңыз, мен ошо бир жаатта сабак беремин дедиңиз. Анан сиз сабак берсеңиз, анан өзүңүз дагы ошол проектлерди алып, долбоорлор менен иштейсизби? Негизи мен бул жерде бул филиалдын директору болуп эсептелем. Анан ошол эле учурда сабак да берем. Анан биз бул курстун ичиндеги болгон жумуштар, бул Cybertech'тин ичиндеги. Бирок биздин дагы экинчи максатыбыз бар. Бул ошол эле өзүбүздүн кыргыз коомун же Кыргызстандын IT тармагына көрсөтүлө турган салым деп айтсак болот. Биз учурда башка дагы бир 2 кыргыз досторубуз менен жумуш үстүндө аракет жасап жүрөбүз көптөн бери. Бул нерсе негизи үстүртөдөн айтканда Америкадагы проекттерди Кыргызстанга чыгаруу, то есть Кыргызстанга алып баруу. Бүгүн биздин көрсөтүүбүздүн максаты дагы ушул багытта. Биз буга чейин экөөбүз дагы сүйлөшкөнбүз. Анткени биз Америкада жашасак дагы, биз Америкада эмес, биз кайсыл жерде жашасак дагы биз Кыргызстанга пайдабыз тийиши керек. Алган билимибизден көпчүлүк жаштар азыркы тапта айтышат да, ушул билимибиз Кыргызстанга тийсе, мүмкүн барып иштесек депчи. Биз эми Кыргызстанга барып иштебесек дагы ушул жактан пайдабыз тийсин жок дегенде турабы? Эми ошого келели. Эми кандай пландарды коюп атасыз ошо Кыргызстан жаатына? Колдон келишинче биз дагы жардам берели. Кыргызстан дегенде үзүлүп түшүп, ушундай бир күйүп бышкан кыздардын биримин. Мен өзүмдүн мындай патриоттуулугумду эч жерде бирөөгө таңуулабаймын. Өзүм гана дайым күйүп, бышып, дайым ушинтип жүрө беремин. Мен күйүшүм керек, сиз дагы күйүшүңүз керек деген нерседен алысмын, бирок жакшы болот эгерде ошондой бир оюңуз болсо, колдоо көрсөтсөк, жакшы болот. Кандай пландарыңыз бар? Бизге Кыргызстандан кээде ишкерлер же башка көзгө көрүнүктүү кишилер келип кетип турат Америкага. Келгенде кезигип да турабыз. Анан кээ бирөөлөр айтат да, ушунча окуп турсуң, билим алып турсаң, ошол жерде тажрыйбаң бар экен. Эми ошо Кыргызстанга келип, ошо тажрыйбаңды көрсөтүп, Кыргызстанга келип, ошол үйрөнгөн нерсеңди үйрөтсөң ал жакта да депчи. Бирок мен ошол өзүмдүн жеке оюм боюнча, биз Америкада туруп, Кыргызстанга баргандан көрө бул жактан туруп жумуш кылган бир аз көбүрөөк пайдабыз тиет деп ойлойм. Кыргызстан үчүн дагы, элибизге, жерибизге депчи. Бул кандай багытта биз иш максаттарын кылып атабыз азыр. Буга чейин көп өлкөлөрдө болуп келген нерсе бар. Бул аутсорсинг деп коет. Аутсорсинг деген бул ушул Америкадагы
Американын рыногундагы проекттерди ошол башка өлкөдөгү IT тармактарына жиберип чыгаруу. Ошол жака алып барып проекттерди жасап, анан кайра бул жака кайтарып берүү. То есть заказ алып Кыргызстандан же башка өлкөдөн жасатуу. Бизде буга чейин Кыргызстанда бул өтө аз компаниялар жасаган же жасаган эмес. Бул нерсе өтө жаңы нерсе болуп эсептелет бизде. Буга чейин көп кыргыздар жасаган эмес бул нерсени. Анан бизде ошол IT тармагына жүргөн ишкер катары же ошо IT тармагын түшүнгөн адам катары биз да ушул багытта жумуш жасайлы деп чечкенбиз. Биздин ошол максатыбыз азыр биз ошо компаниялардын түптөп баштадык, системаларды отурукташтырып баштадык. Бардык көптөгөн чоң суммадагы акчалар, чоң суммадагы бүт бардык эме каражаттар ошол IT тармагында айланат. Бул Америкада дагы бүт дүйнө жүзү боюнча эле ушундай. Азыркы учурда 2019-жылы эми бүт нерсе бардык нерсе ошо системалаштырып калбадыбы. Анан көптөгөн проекттер бар, чынын айтканда. Анан Кыргызстанда болсо бизде Америкага салыштырмалуу же башка өлкөлөргө салыштырмалуу арзанга жасалат. Анткени биздин программисттер, биздин адистер арзанга жасайт, бирок ошол эле учурда сапаттуу жасайт. Ошол максатта биз Америкадагы проекттерди Кыргызстанга жиберип, ошол жактан жасатабыз деген бир максатта бир жумуш баштадык. Бул нерсе биздин өзүбүздүн компанияга эле эмес, бул негизи эле ошол Кыргызстандын IT тармагына чоң пайдасын тийгизет. Анткени буга чейин Кыргызстанда көпчүлүк ошо IT тармагында жергиликтүү рынокто эле иштеп келген. Ошо Кыргызстандагы эле ишкерлердин же банктардын же ар кандай бизнестердин өздөрүнүн платформасын же ошо проекттерин алып чектелген, же чыкса дагы ошо Казакстанга же Россияга чейин чыккан. Бирок ал дагы Америкага салыштырмалуу аябай арзан проекттер. Ошон үчүн биз бул жактан алып Кыргызстанга жиберсек, анан башка дагы IT компанияларга алар менен келишим түзүп, аларга да жиберсек, аларга дагы көп жумушчу талап болуп баштайт. Жумушчу керек болуп баштайт. Ошол учурда анан башка Кыргызстандагы жүргөн адистерди алар жумушка алып баштайт да, ушул цикл, ушул нерсе айланат. То есть бул нерсенин артында чоң жумуш бар деп ишенебиз. Ооба, мен да ишенем. Ооба. Эми ушул жерде сиздер Кыргызстанга филиал ачып атасыздар. Ушул жерге Кыргызстандагы IT тармагына кызыккан, IT тармагында тажрыйбасы бар адамдар келип, сүйлөшүп, жумушка орношуп, үйрөнбөгөн нерселер болсо үйрөнүп, проектлерди алып иштесе болот, Ооба. Эгерде жакшы акча тапкысы келип, IT тармагында эч кандай бир билими жок болгон каалоочулар эмне кылышат? Аларга мисалы мындай Сайбертектегидей үйрөткөн бир окуу жай, курс ачылабы? Биз ошол Кыргызстанда биз ойлогонбуз, чын айтканда башында ошо Кыргызстанда дагы бир ушул Американын стилинде тренинг центрди ачсак деп. Ушундай Американын эле эмес, негизи эле дүйнөлүк деңгээлде бир адистерди чыгара турган бир тренинг центр ачалы деп ойлодук. Көпкө бир издештирип жүрдүк, көпкө биз окуп, үйрөнүп көрдүк, сураштырып көрдүк. Көрсө бизде жетиштүү эле тренинг центрлер бар. Бишкекте, же Ошто, же чоң шаарларда көбүнчөсү бар. Анан биз адистердин өзүнүн сапатын да текшерип көрөлү деп, адистердин ар кандай билген, үйрөнгөн талантын же үйрөнгөн ошо өнөрлөрүн кайсы методикада жасашат, ар кандай платформа, ар кандай технологияны колдонушат да. Ошону карап көрсөк, бизде жетиштүү эле адистер бар экен, жакшы чыгарышат экен. Бизде ошол бир эле проблема бул проекттердин жетишсиздиги же проекттердин кичинекей болушу. Бул нерсе ошол жаңы курстарда окуп жаткан, курстарда бүтүрүп жаткандардын жумуш аз болушуна себеп болушу мүмкүн. Ошондуктан биз курстарды же сабактарды берген багыттан биз ошол аутсорсинг багытына өтүп кеткенбиз. Бирок дагы бир нерсе бар, айта кетчү, бул Кыргызстанда өзгөчө азыр колдонулуп келет. Бул фрилансинг деп коет, фрилансер деп. Бул ошол үйрөнгөн адистер өзү эле интернетке кирип, интернеттен эле заказдарды алып, өзү жасап жүрө беришет. Кыргызстанда азыр менин билишим боюнча көбүнчөсү программисттер ушул фрилансинг кылып иштешет. Булар Кыргызстандын ичинде өзү проекттер аз болгон үчүн алар
дүйнөлүк рынок эле онлайн эле чыгып, ошол жактан заказдарды алып, өзү эле жасап, кайра берип, ушундай да. Азыркы учурда ушундай. Мисалы, Кыргызстанда азыр кимде ким жакшы акча жасап, жакшы үйрөнөйүн десе, Бишкекте толтура IT окуу жайлар бар. Ошол окуу жайлар анан сайбертектей кылып окутабы? Кандай айырмачылыктары бар? Эми ал жакта бул жактагындай кылып окутпайт. Анткени Американын рыногу талаптары өз башкача, Кыргызстандагы талаптар башкача дегендей. Мисалы, бул жакта жөн эле, мисалы, айталы техникалык тил менен айтканда фронтенд деп, мисалы, вебсайттарды жасап, биз көргөн нерселерди жасаучу бирөө болсо, ошол жумушун эле билген эмес, бул жакта деген талаптары ошол бизнес логикасын дагы түшүнгөн, проектинин кандай жасалуу процессин да түшүнгөн ушундай талаптар бар да. Ар бир компанияда бул талаптар бар. Мисалы, интервьюга барганда бул жакта ар бирөөнөн суралат. Кандай жасалат, кайсы жерден башталат, кайсы жакка бүтөт. Жөн эле бул жумушту кыла аласыңбы же кыла албайсыңбы дегендейчи. Бизде болсо көбүнчөсү ошол эгер жумушту кыла алса, ошол менен эле чектелип калабыз да. Ошондуктан бул нерсени өзүнчө кошумча үйрөнсө болот. Интернеттен ар кандай булактардан окуп үйрөнүп алса болот өзү. Же болбосо дагы терең издештирип, ошондой курстарды, тренинг центрлерди издешсе болот. Бирок менин ишеничим боюнча андай курстар болушу мүмкүн. Мен өзүм барып ар бирин текшербеген үчүн биле албайм. Бирок менин ошол кээ бирки тааныштарымдын айтуусу боюнча көп тереңдетилбейт. Үйрөткөндө көп тереңдетилбейт. Азыркы тапта сиздердин филиал Бишкекте эмес, Караколдо. Бишкекке ошондо берки бир атайын офис ачылабы? Кандай Бишкекке дагы табышат сиздердин офисте? Бишкекке дагы биз келебиз деген максатыбыз бар. Караколдо ачылган себеби, Караколдо офистин ачылган себеби бул ошол биздин партнерибиз өзү Караколдо турат. Анан бизге көпкө кыйынчылыкка турган жок. Караколдон ошо адистерди табыш кыйынга турган жок. Анткени Караколдода көп программисттер бар экен. Ошол эми негизи биз көп алыс ойлонбодук, чынын айтканда. Бирок башынан башташ үчүн Караколдон баштадык да. Бирок ошол жакынкы арада ошо Бишкекке дагы келип офис ачканга максатыбыз бар. Бишкекке офис ачуу үчүн азыр сизге кандай жардамдар керек, кандай адам керек, офис керекпи? Сиз азыр айтыңыз, аны кадр сыртында айтпаңыз. Мисалы, азыр бизди көптөгөн адамдар көрүп отурушат. Ошондуктан сиз ошол нерсени азыр айтсаңыз, колдон келишинче бул нерсеге жардам беришибиз керек. Биз келечек үчүн жардам берип аткан болобуз. Мен ошол анда учурдан пайдаланып айтайын. Бизде Кыргызстанда жергиликтүү ошо ишкерлер буга чейин ошо турак жай индустриясында көбүнчөсү акча инвестиция кылган болсо, азыр бизге дагы көп эле келип калгандар болот. Мисалы, көбүнчөсү ошол азыр айтиде акча деле, эми ишкерлерди көбүнчөсү кызыктырган акча да. Ошо акчанын айланган, көпчүлүк акча айланган нерсе бул IT тармагында болуп атат. Анан көпчүлүгү кызыктар да болуп баштады да. Аларга интересный болуп баштады бул тармак. Жаңы нерсе болгон үчүн. Анан ошол бизге ар кандай ошо IT тармагына инвестиция жасайм деген ишкерлер керек, ошондой бир максаты барлар керек. Ушундай бир жаштарды, ушундай бир максатты койгон, пландаштырып, бүт нерсени ойлондурган жаштарга колдоо катары бизге финансый да колдоо керек, чын айтканда. Бул нерсени биз жалаң эле ишкерлерден жана адистерден сурай албайбыз. Бул нерсени биз бардык Кыргызстандагы чоң жумушту иштетип жүргөн, мисалы, бизнестерге да кайрылышыбыз керек. Өзүңүз билесиз, мына ошол IT боюнча мамлекеттик деңгээлде быйыл аябай бир сөз бар. Президентибиз баш болуп, өзү ушул жылды системалаштыруу жылы деп эме айтты. Бул нерсе мамлекеттик департаменттерди дагы бүт системалаштыруу керек. Анан ар кандай иш-чаралар да өтүп баштады. То есть бул IT тармагы ушу Кыргызстанда азыркы моментте аябай бир дүңгүрөгөн бир сөз болуп турат.
Ошондуктан биз бүт бардык иштеп турган эле бизнестерден да сурашыбыз керек. Аларга дагы ар кандай платформалар, ар кандай проекттер керек. Ошол нерсени бизге колдоо болсо, биз барып Бишкектен же башка жерден офис ачып, иштерди жасап, дүйнөлүк деңгээлдеги бир платформаларды жасаган биз үчүн көп кыйынга турбайт. Бирок бизге ошол эле учурда бизге колдоо да керек. Кыргызстанда ушундай бир жүрөгүнө жалын чачырап турган, ушундай Кыргызстанга күйгөн адамдар аябагандай көп. Көпчүлүгүн мен тааныймын, урматтаймын, сыйлаймын. Анан мына ошол адамдар көргөн болсом, сөзсүз түрдө биринчи инвестицияны кимге, кайсыл тармакка жасаш керек? Билимге жасаш керек. Аны бардыгыбыз билебиз. Ошондуктан айрыкча IT тармагына жасалган инвестиция бул эч качан жокко чыкпайт, эч качан мындай бир банкрот кылбайт. Урматтуу мекендештер, урматтуу Кыргызстандын өнүгүшүн каалаган, жаштардын өнүгүшүн каалаган адамдар, эгерде көргөн болсоңуздар, бул биздин маекти дагы түшүнгөн болушуңуздар керек. Колдооңуздар болсо сөзсүз түрдө жок дебейбиз. Эмесе бул жактан ошол адамдар азыр долбоорду алып иштеп атышкан адамдар кандайдыр бир деңгээлде Кыргызстандын деңгээлинде жасап коюшпайбы? Сиз кеңеш берип турасызбы? Кандай байланыш болот сиз менен? Азыркы учурда биз эки проекттин үстүндө иштейбиз. Бул биринчи проект бул ошо жергиликтүү эле проект, экинчиси болсо бул Америкадан барган проект болуп эсептелет. Бул биз көпчүлүк учурда биз ошо скайптан же телефон аркылуу эле байланышып, анан жана башында айтып кеткендей эле бизде Кыргызстандагы жасалган программанын жасалган процесси бул дүйнөлүк деңгээлге жооп бербейт. Эми айта албайм, бул бардык компанияларда ушундай деп айта албайм, бирок көпчүлүгү ушундай. Анткени бир аз кененирээк айтып кетейин бул нерсени. Азыр дүйнөлүк деңгээлде бир Scrum деген методика бар. Бул нерсе жасалып жаткан проект, жасалып жаткан программа ар бир 2 же 3 жуманын ичинде бир циклга кирип, ар бир 2-3 жуманын ичинде эмнелер жасалды, эмнелер бүтүрүлдү, бул нерсени презентация жасап туруш керек. Жасалып жаткан жерден жасалып турат. Биз ошол проектибизди ошо багытта жасайбыз. Мисалы биз ар бир 2-3 жумада бир презентация алып туруп, кандай болуп жасалып атат, кайсы жерлеринде туура эмес баратат, кайсы жерлери туура эмес багытка, кайсы жагы жакшы баратат депчи. Бул көпчүлүк учурда ошо клиент менен анан жасалган, то есть жасап жаткан команданын ортосундагы конфликт ушундан келип чыгат да. Клиент өзүнүн заказын берет башында, анан айтышат 2-3 айдан кийин алсаң болот деп. 2-3 айдын ичинде эмне болуп кеткени түшүнүксүз. Анан акырында келип клиент эмес, бактылуу эмес. Клиентке канааттандырган эмес. Ошондуктан бул жаңы методиканы биз да Кыргызстанда программисттерге үйрөтүшүбүз керек. Ушундай методика менен жасашыбыз керек депчи. Бүт бул IT тармагы боюнча көтөрүлө турган бир көйгөй. Анткени биз ошол нерсени биз өз нугуна түшүрбөсөк, бизге сырттагы Америкадан же Европадан же башка өлкөдөн бизге эч кандай проектлерди бербейт. Анткени алардын талабы, бул биринчи талабы ушундай. Биз аны жасамайынча алар айтат, эми Кыргызстанда жакшы жасашат, сапаттуу жакшы жасашат, бирок алардын методикасы бизге жакпайт. Биз аларга ишене албайбыз деген бир түшүнүк пайда болуп калат да. Ошондуктан биз бул нерсени иштетип баштаганбыз. Ошон үчүн биз көбүнчөсү ошо Skype'тан же башка платформадан карап демолорду көрүп турабыз. Кандай жасалып атат, кайсы жагы туура эмес баратат. Биз ушул багытта дагы көп планыбыз бар. Ушундай бир тренингдерди өтсөк деп, адистерге, азыркы иштеп жаткан адистерге үйрөтсөк, ушундай бир методикага өткүлө деп. Бул нерсе акырында келип бардык Кыргызстандагы IT компанияларга жеңил болот, башка жактан сырттан заказ алганга. Бул жакта көп жүргөндө айырмасын байкабай калышат, бара-бара көнүп калышат экен. Кыргызстандан келгенде бизде мындай, бул жакта мындай экен, бизде да ушундай болсо деген сезим көп болду да мен. Ошон көп эмнени байкадым? Көп нерсе автоматташтырылыптыр. Мисалы, 1000 киши иштей турган жумушту бир эле автоматтык түрдө
иштеп турат. Ал маяны албайт, ал курсагым ачты дебейт, ал мен түштөн үйгө кеттим дебейт, ал жумуштан кечиктим дебейт, автоматташтырып койгон. Мен кече келатканда Кыргызстандан жөнөп атканда мен бир ишканага кирүүгө туура келип калды. Бир жумуш менен Сосфондго кирдим. Ошол жерде 1-2 мүнөттө бүтүрүп чыгып кете турган жумуш үчүн мен көп убакыт күттүм да. Убактысынан эрте барганмын. Мен барсам менден алдын көп энелер, апалар отурушуптур. Алардан алдын кирип да кете албайсың. Орундуктар дагы жетишсиз, күтүп олтурушат. Арасында кыргыздар бар, башка улуттагылар бар. Анан ушунчалык баягы апалар сүйлөнүшөт да, ушундай ачык айтканда каргашты. Ушундай болсо анан оңолот беле, оңолбойт, өздөрү менен кетсин, биз го эмне өлөйүн деп калдык депчи. Мына апалардын каргышы жаман, бул бир жаатынан. Анан мага кезек келди, мен кирсем, муну копия кылып келиңиз, тигини копия кылып келиңиз, кайрадан очередке туруш керек. Бул бир. Экинчиден, мен кирген ушул мен издеген документти табыш үчүн мынандай кагаз алып чыкты. Эмне үчүн адамдар кеч чыгат десе, ошону бирден карап чыгат экен да. Ай, ушу эми сөз жок да, сөз жок. Мен бул жаатта Facebook'ка дагы жазганмын. Сөз жок. Анан бир чети ыйлагым келет да, биз азыр күлүп атабыз, бирок ыйлагым келет да. Кыргызстанда мындай көрүнүш кадимки эле көрүнүш. Бул бир. Экинчиден, Кыргызстан автоматташтыруу жаатына ошончалык муктаж кайсыл тармакка баш бакпагын. Эгерде бир жеке ишканалар эле болуп эле, акчасы бар болуп баарын, мисалы чет мамлекеттен алып келип коюп койбосо, мамлекеттик ишканалар айрыкча мындай муктаж да. Эми ошол автоматташтыруу жаатына келсек, сиздер дагы ошол жаатта иш алып барасыздар да, же сиздерден бүткөндөр кандай жумуш кылат? Мисалы тест кылабы, жабаң, эмне? Бул жактагы курстун багыты да ошондой, automation деп, автоматташтыруу. Ошо сиз айткан көйгөйдүн бир чечими болуп эсептелет бул. Бул негизги тереңдетип айтканда, кененирээк айтканда, ар бир жасалып жаткан платформа, ар бир жасалып жаткан программа элдердин колдонуучуларга берүүдөн мурда текшерүүдөн өтүп туруш керек. Анан бул текшерүүдөн өтүш үчүн толтура киши отуруп ошол ар бир жасалган функцияларды басып же ар бир функциясын текшерип чыгыш керек. Бул нерсени бул жакта manual testing деп коет. То есть ар бир киши өзү код жазбай туруп өзү кол менен текшерип чыгат. Анан биздин курсубуз бул жерде көпчүлүк багыты ошол ошол эле процессти автоматташтыруу болуп эсептелет. То есть биз бул жерде үйрөткөн өнөрлөр, алар барып жазышат, кодун жазышат. Ошол жазган код өзү программанын ичине кирип, текшерип, бүт бардык функциялары иштеп турабы же иштебей калган жерлер барбы деп бул нерсени чыгарып бизге көрсөтүп турат. То есть сиз айткан эле ошол бир 100 кишинин жумушун 5 кишиге алмаштыруу. Биздин дагы ошол бул жердеги үйрөткөн өнөрүбүз ошол автоматташтырат. Анан ошо Кыргызстан тууралуу да айтып кеттиңиз. Мисалы, бул өтө өкүнүчтүү чынын айтканда. Бирок ошол эле учурда бул жасалбайт деген нерсе эмес. Мисалы, биз көрөбүз, бул IT тармагынын ичинде жүргөн адам катары мен бир аз болсо да түшүнөм. Мисалы, кайсыл жерде автоматташтырылган нерсени карап туруп, мунун артында канчалык жумуш турат, канчалык жумуш кылыш керек, канча убакытта бүтө турган нерсе депчи. Карап көрсөң, бул нерсени Кыргызстандын ичиндеги эле адистер жасай ала турган нерсе. Ал нерсени жасап койсо болот. Мисалы, жана айткандай эле Сосфондко барып, мисалы, ошол нерсени онлайн же интернеттен отуруп эле жасап кое турган бир жумуш. Биздеги ошол проблема кайра эле ошол биздин өлкөнүн бюджетине келип такалат. Бул нерсени жасаганга бюджеттен акча бөлүнөбү? Бул нерсени ушул тармакты өзүнчө автоматташтыруу үчүн бир канча акча бөлүнөт? Же адистерге
ылайыкташтыруу алардын берген койгон талабына төлөп бере алабы дегендей. Анткени эмне үчүн биздеги адистер ошол нерсени жасай албайт? Себеби сырттан келген проекттер же башка жактан келген проекттер алардын каражаты көп болот. Ошондуктан көбүнчөсү жасалбай калат же проект жазылбай калат мамлекет тарабынан. Бирок эгер суроо ал нерсенин кыйынчылыгы канча десек, бул нерсени мен толугу менен ишенем. Кыргызстанда турган адистер толугу менен жасаганга эмеси бар, шыгы бар. Анан мен ошо жакында эле угуп калдым. Бир байке тууралуу угуп калдым, атын эстебейм, бирок ошол өзү Билайнда иштейт. Булар мына өзүңүз көрүп жүрөсүз, мен тааныйм ал байкени, атын айта элексиз, бирок мен билдим. Self checkout деп коет. Бул жакта магазиндерде келип жумушчулардын ордуна өзү эле өткөзүп кете беришет. Алар ушундай бир проекттин үстүнөн иштешет. Бул негизи карап көрсө аябай чоң деңгээлдеги, дүйнөлүк деңгээлде аябай чоң жумушту талап кылат. Бирок алар ушул нерсени Кыргызстандан жасаган деген бул Чоң жетишкендик. Өтө эле чоң жетишкендик болот. Кыргызстанда IT тармагында жакшы результаттарды көрсөткөн, жакшы жыйынтыктарды көрсөткөн адамдарды мен деле билем. Бирок ошолордун мүмкүн сизден дагы бир сабагыңызга дагы жогорулап дагы бир нерсени билип, мүмкүн өзүнө бир ишеним артып, мүмкүн ошол долбоорлор табуу үчүн бир сизге муктаждыгы бар. Мен сизге бир нерсе сунуштайын. Азыр барып ал жакка барып окутканга бир мугалим жок, ал жакты караш керек, тейлеш керек деп атасыз. Онлайн сабак эле уюштурбайсыз. Бир жумада бир күн канча саат убактыңызды бөлүп, ар бир адам үйүнөн кирип эле сиздин сабагыңызга кошулсун, акчасын төлөсүн, туурабы, мүмкүнчүлүгү бар болсо. Анан Кыргызстандын баасына мүмкүн ылайыкташтырасыз. Ал жагына мен айта албайм, кийлешише албайм, биле албайм. Бирок ушул онлайн сабак менен сиздин башында сиз кичине сабактан башташыңыз керек го деп ойлоймун да. Онлайн сабак дегенде көп деле түйшүктү талап кылбайт. Негизи ачып туруп эле 1 саат сүйлөп койгон эч кандай эмени бербейт, кыйынчылыкты бербейт. Бирок ошол эле учурда биз результатка да көбүрөөк көңүл буруш керек. Эгер ушундай нерсени кылсак, мунун артында канчалык жетишкендик болот, канчалык адамга пайдасы тиет. Бул нерсени издештирип, караштырып көргөндөн кийин, эгер чын эле пайдасы тийчү болсо, кылса болчу да эле. Сөзсүз түрдө эске алам сиздин сунушуңузду. Ооба, эске алыңыз. Эми Эсен Ниязовдун таңы кантип башталат? Убактыңызды кантип бөлүштүрөсүз? Бул ар кандай болот, ар кайсы күндө. Мисалы бул жакта мен өзүм окутуп эле калбастан ошо бул жакта карап менеж кылганым үчүн ар кандай чогулуштарга барышым керек болуп калат. Ар кандай кишилер менен жолугуш керек болуп калат кээде. Бирок негизинен ошол биринчи эле кампуска келем. Бул жака келип, окуп жаткан студенттер менен көрүп, ким эмне кылып атат, кайсы группалар жакшы иштеп атат, аларды карап көрүп, анан экинчи офисибиз бар. Ошол жака барып, ал жакта толтура студенттерибиз бар. Алар көбүнчөсү ошол рынокто жүргөн студенттер, көбүнчөсү ошол жумушка кирип, интервьюларды алып аткан, ар кайсы компанияларга барып кезигип келген студенттер бар. Алар менен барып отуруп баарлашып, эмне болуп атат, ким кандай жумуштарга кирди, ким кайсы жактан, кайсы чоң компаниялардан жумуш сунушун алды. Ошолорду карап келем. Бирок көбүнчөсү ошо биринчи күндөн 4-күнгө чейин кечинде сабак башталат. Мен ошо кечкиге чейин даярданып, материалдарды даярдап, ошо кечинде сабакты бүтүрүп, саат 10го чейин болот. Анан ошо менен күнүм бүтөт. Мисалы IT тармагында дагы тапкан сайын, казып кирген сайын кете бере турган ошончолук бир тармакта ошондой өзүңүз дагы өзүңүздү өнүктүрүп, жаңы маалыматтарды алып үйрөнүп турасызбы? Бул жакшы айттыңыз. Бул биздин эле тренинг центрде эмес, көбүнчөсү тренинг центрлердин эле ошо идеясынын бири ошол да. Азыр технология аябай бат өнүккөн үчүн университеттерде же окуу жайларда үйрөткөн методикалар, ал жакта үйрөткөн нерселер эскирип бартат. Мисалы алар колдонгон, алар үйрөнгөн нерсени азыр эч ким колдонбой калышы мүмкүн. Ошол тренинг центрлердин күчү менен акыркы технология, акыркы методикалар кандай болуп атат. Ошол себептен тренинг центрлер бар да. Анан биз дагы бул ар бир адам өзүбүз, мен мисалы Эсен катары эле эмес, бул компания катары биз бул нерсеге аябай көңүл бурабыз.
Биз ар бир группа 6 айга созулса, ошол 6 айдын ичинде биздин башка команда бар. Алар ошо издештирип, сураштырып, дагы кайсы жаңы нерселер кирди. Ошол нерсенин ар бир группанын акырында биз ошо өзүбүз дагы бир тренингдин үстүнөн өтүп турабыз. Жаңы нерсе болсо, ошо жаңы нерсени үйрөнүп, ошол нерсени башка окуучуларга дагы үйрөтө тургандай болуп, үйрөнүп турабыз. Ошо жаңы чыккан сайын биз өзүбүздүн дагы бул жакта окута турган материалдарды жаңылап өзгөртүп турабыз. Мисалы, бул нерсе келет бизге. Бул биздин бүтүрүп аткан 3-чү группабыз болсо, эң биринчи бүтүргөн группалар, алар 1 жылдай болуп калды бүтүргөнүнө. Алар келип айткандар болду. Силер азыр башка нерсени үйрөтүп атыпсыңар, бизге үйрөтпөдүңөр эле го дегендейчи. Анан айтканбыз, ал учурда ал нерсе жок болчу, же анчалык популярдуу болчу эмес. Анан азыр ошо рыноктун, элдердин, компаниялардын талабына жараша биз дагы өзүбүздү жаңылап кете беребиз. Эми Эсен Ниязов бойдок. Ооба. Анан кайсыл жердин кулуну болосуз? Мен өзүм Баткенде төрөлүп, Баткенде өскөм. Ошо 1-класстан 6-класска чейин Айылда эле өскөм. Анан Кадамжай шаарына келип, Түрк лицейин бүтүргөм 2010-жылы. Анан ошо 1 жыл Манаста окуп, андан кийин Америкада келдим. Эсен түрк тилинде, англис тилинде дагы аябай жакшы сүйлөйт. Бүгүн мен мына кыргызча Сайбердиктин ичинде сүйлөтүп койдум. Себеби мен кыргызча сүйлөтөм. Кайсыл жерде болбосун адамдарды кыргызча сүйлөтөм. Буюрса бул жакта дагы көп ийгиликтерди кылабыз. Эмесе кандай кайрылууңуз бар? Ошол жыйынтыктоочу учурга келдик. Кимге салам жолдойсуз? Эми Кыргызстандын баарына эле салам жолдойм. Албетте ошо көп жылдан бери Америкада жүргөн үчүн биз эми Чикагода негизи кыргыздар көп болсо да, бирок Кыргызстандагы туугандарга же башка негизи эле кыргыздарга кусалыгыбыз чоң. Сагынычыбыз бар. Баарына салам жолдойм. Чоң рахмат ошо берген мүмкүнчүлүгүңүзгө. Анан ошо жаштарга же ойлонуп жүргөн, ошо IT тармагы кандай болду экен деп бир аз түшүнбөй же толук маалыматы жок жүргөндөргө, жана сиз мурдараак айтып кеткендей эле, эч кандай ойлонбой туруп, бул IT тармагына өзүнүн билим үчүн инвестиция жасай бергени, эч кандай ойлонбой жасай бергени туура болот. Анткени бул нерсенин артында эч кандай жокко чыгып кетпейт. Бул тармак өнүккөн сайын өнүгүп барат. Анан мисалы биз үйрөнүп эле билим деп эле калып кетпей, ошол эле учурда бул нерсенин результатын да карашыбыз керек да. Мисалы кандай айлыктарга, канчалык акча ала алат бүтүргөндөн кийин. Бул нерсе эч кандай ойлонтурбайт. Кыргызстандын ичинде дагы эле эң чоң айлыктардын, эң көп айлыктардын бири болуп эсептелет. Ошон үчүн эч ойлонбой туруп, ушул тармакка өзүнүн убактын бөлүп, өзүнүн инвестициясын жасай берсе туура болот. Чоң рахмат сизге дагы убакыт бөлгөндүгүңүз үчүн. Ушун менен биз дагы көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз, бирок кийинки көрсөтүүлөрдө мына ушул Сайбертектен бүткөн бүтүрүүчүлөрдү, алар кандай жумуштарда иштеп атат, кандай жумуштарды жасап, кандай ийгиликтерге жетишип атат, кайсыл улуттан, кыргыз болсун, башка мамлекеттен келген болсун, американец болсун, айырмасы жок, көрүп ийгиликтерин, окуу процесстерин чагылдырууну улантабыз достор. Кийин кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Сиздер менен Гүлайым Мурзаева болду. Каналга катталганды унутпайбыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге дагы. Жакшы болду,